балдарым сүйүнүп чыдамсыз эмек күтүштү. Рахмат. Assalamu alaikum урматтуу мекенештер, кайрымдуу ага эжелер, достор, бизде жакшы жаңылык. Бөрүса эмгекчил үй-бүлө долбоор алкагында биз азыр Ноокат районунун Сунжур айылында турабыз. Албетте фондубузда катуу турган Жумагүл эжекебизге бүгүн эмгекчил үй-бүлө долбоор алкагында саануй алып келдик. Албетте бул саануйубуздагы мындан 4 жыл алдын Арбанов районунда муктаждарды колдоо долбоор алкагында салынган үйлөрдүн бири. Биздин эжекебиз ошол атайын аманат кылып силер бизге үй салып бергениңер, мына мынтип биздин дагы жашообуз жакшырды деп бизге торпогун берген болчу. Ошол торпогуна биз кайрымдуу агаларыбыздын колдоосу менен акча кошулуп, торпоктун үстүнө монтип азыр саануй алып келип отурабыз. Албетте эжекебиздин дагы күйөөсү бар. Бирок тилекке каршы агабыз дагы боор оорусу менен ооруп, ушул айрандын көк суусуна муктаждык көп болуп аткан. Эжекебиз деле көп туугандарына айылда ар бир үйгө барып, уйларын саап келип айранын уютуп, ошол көк суусун алып калып кайра айранын апарып берген күндөр болуп, кыйынчылыктарды башынан өткөрүп келатышат. Мына ошондуктан буюрса, ошо кыйынчылыктарды жеңилдетүү максатында буюрса ушул үйдү алып келдик. Жумагүл эжеке, буюрса эми бул үй силерге убактылуу эмес, эми буюрса силерге менчик. Иншаллах өзүңүздүн уй деп жакшы карап, анан сатып ийбестен буну көбөйтүүнүн үстүнө болуңуздар. Торпок чоңойгондон кийин өзүңүздөр биз менен кеңешип туруп, биринчи торпокту кайра бир муктаж беребиз. Андан кийинки торпоктор уй бул силердин мүлкүңүздөр болуп калат иншаллах. Ошого бул аманатты жакшы кылып, өзүңүздөр карап, өзүңүздөр керектүү балдарыңыздар менен агын ичип, көңүн күйөөңүзгө берип, ушул берген инсандарга дуа кылып коесуздар. Албетте ал инсандар эч бири атын атаган жок. Иншаллах ошол үй-бүлөгө жетсе, ушул уйдун ак сүтүн ичсе деп аман кылып беришти. Биз дагы кубанычтабыз. Ошонун ичинде бул да ушул кайрымдуу агаларыбыздын аманат азык-түлүктөрү, бала чакаңыз бар депчи. Анан бул ушул келечек ээлери болгон уулдарыңыз, кыздарыңыз бар, жаштар, ошолор ойносун деп бул белектер дагы ошол сиздерге иншаллах. Ошо силерге чоң рахмат. Ушу элдин барысында фондундагы бардык иштеген жамаатыбызга көп жакшылыктарга иштеле берсин. Бардыгыңыздар үй-бүлөңүздөр менен жаман жакшылык күндөрдө эле көрүшүп жүрө берели. Бизге эхсан кылган адамдардын үй-бүлөлөргө бакылык, ден соолук, узак өмүр, оорусузлуктардан алыс болуп, эч качан муктаж болбой жакшы күндөрдү өткөрүшө берсин. Чоң рахмат силерге баарыңыздарга. Чөйүң барбы деп мен бирөө сурадым, баягы уйду алып барсак эле баягындай болуп, шарфтын болбой калып, уй дагы биз уйду алгандан кийин эле уй тууп койду да. Тууп койгондон кийин алыскы жолго болбойт, уйдун баары торпокко сулуп калса, эртең биринчи болуп калат дегенден торпок чоңойгу чейин 1 айдан ашык убакыт өтүп кетпедиби? Монтен буюрса монтен силер сак-саламат. Меде балдарым сүйүнүп чыдамсыз эмек күтүштү. Рахмат. Ошо эже, иншаллах жакшы жакан болобуздар иншаллах. Куш келипсиздер, ушу элдин барысында коомдогу бардык жамаат ушу бизге кандуу эже мал берем деп неме кылгандан биз абдан сүйүндүк. Балдарыбыз менен, үй ичибиз менен. Алла ыраазы болсун. Бергениңиздерге ден соолукта болуңуздар, ич жамандык көрбөңүздөр. Иштериңиздерге ийгилик, ушундай көп эхсандарды, жакшылыктарды кылып жүрө бериңиздер. Биз ушул аманатыңыздарды көбөйтүп, биз дагы эхсан кылып беришке мындай салымыбызды кошобуз, Кудай кааласа. Алла насип кылса, биз дагы ушундай муктаж болгон үй-бүлөлөргө жардамыбызды беришке колдоо көрсөтөбүз, Кудай кааласа.